Даярсызбы? Даярбыз, буюрса. Даярсыз. Анда бисмилла деп сизге кагазды тапшыралы. Кагазды сразу эле Жок, бирөөсүн биринчи алыңыз. Все, хорошо. Анда Окуп алыңыз. көрүнгөн деле жок. Экинчисин алайын? Бисмилла. Баракелди. Чыгыш бийин бийлеп бериңиз деди. Ошону эле кылайын деп келгем. Чыгыш бийин. Даярданып келгенбизби? Даярданып келдиңиз беле? Даярдан беле биле бересизбиз биз. Деген деле даяр Даярбыз дейбизби? Анда биз ардактуу режиссерлор бизге чыгыш музыкаларынан коюп берсеңиздер, Сабина менен ушул жерден эле ордуңуздан туруп билесизби, отуруп билесизби? Кандай ыңгайлуу сизге? Ыргал жараша көрөлүк. Шам болуп кетсе ордубуздан тура калайлык. Отура эле баштап көрөлү. Анда эмесе режиссерлор бизге бысмылда биринчи музыканы чыгарманы коюп берсеңиздер, Сабина кыймылын туруп аябай. Анда мынтип туруп баштайлы. Музыканы бираз көтөрсөк, келиңиздер. Бале. Ең солын. Ай, бале. Все, қол шалар болсын. Расыл білдірелі. Ең солын болды. Бұл жерден тоқтатып қалбаса біздің оператор ағаларымызға тартқанды ұмытып қалдық. Келіңіздер, кейінгісі қағазды берелім. Қайсысын аласыз? Шыны, не дейді екен? Ой, 1 литр су içiniz дейді. 1 литр су? 1 литр су дейді. 1 литр суны мен атайсызға дәрдеп қоғым, азыр орозу деме су айыбай жардан береді адам баласына. Адам баласына негізіле су ардайым керек. Ошон үчүн бул сууну жөн эле ичип койбойсуз, Сабина. Муну бир дем менен бардыгын ичип бүтүрөсүз. Токтобостон, Келиңиздер. Дайынсызбы? Анда мен бысмылда пачып берейин сууну, келиңиз. Суу сап деле калсаңыз келип чыгып. Газ эмес, обычный, жөнөкөй гана суу. Бир дем менен только алмай жок. Сразу баарын эле бирличип бүтүрөсүз, кеттик анда эмесе. Анда сизге ийгилик Тырым. Канеке канча литр чет болду экен? Баягы Эрген мырза күндүз кечки орозо кармап жүргөндө сууну болгон ичем дейсиң го. Бирок бүтүбү? Ушунча иштейт. Бияқта сен эми корсетиң бар болчу. Дагы чабасызбы? Өтпөй калды, жок. Дагы болду анда болчу. Рахмат. Суусуңуз камып калыш керек болчу учурда. Эмкиде корсет кийип келейин. Суу ичип калсам деп. Рахмат, эң сонун болду. Анан чыгармачылык жакка кайта турганбыз, Сабина. Сиздин дегеле бул чыгармачылыктан дагы тышкары, чыгармачылыктын ичинде дагы өзүңүздүн баягы алып жүргөн тарбияңыз, баскан турганыңыз, анан эле ушул учурда бул келбетиңиз, кийген кийимдериңиз, тагыраак айтканда стилиңиз. Стилдердин ичинде чачыңыздын өзгөрүшү. Мен дегеле өзүм деле соц тармактардан байкап жүрөм. Башка айымдардыкы мындай бир көп убакытта бир алмашса, сиздики айлап алмашып кетет да. Өзүңүз деле байкайсыз. Мен бүгүн эле салонго жазылып койгом да, чачкач кайра. Айымдар негизи эле бардык адам баласы кээ бирөө баягы кыйналганда, башына бир сыноо келгенде, стресс, депрессияга түшкөндө бирдеке өзгөрткүсү келет. Ана менде бир суроо пайда болот. Сизде ушундай стресстер бат келип турабы же негизи эле бул сиздин өзүңүздүн хоббиңизби? Айтып коет го, айымдар дароо чачтан баштайт депчи, ушундай нерсе өзгөртүү. Жок, андай деле эмес, депрессия деле эмес бул. Мен бир образ менен, бир стиль менен балким көп жүрө албайм го дейм да. Мисалы, жайында чачымды кыскарткым келет. Чачымды ары кайсы түстөргө боёп, өзүмдү эксперимент кылгым келет. Кышында үйшүп атканда, наоборот, чачымды узарткым келе берет да. Мындай шарф жок деле орун алып чыргап жүргөндө. Анан кийин ыр жастырып калганда дагы, мисалы, кайсыларга кандай образ керек болсо, клиптерге эметсе, ошого эле ылайыктуу эле жараша биз образдарыбызды алмашабыз. Азыр эми кыска болуп турат, чачым кара болуп турат. Балким азыркында 1,5 айдын ичинде клип алып келем деп атпаймынбы? Ошол клипте уже точно башкача образ болот. Башкача образ болот. Башкача чач болот, башкача образ болот. Андай Сабинаны көргөн эмессиздер сиздер? Айтып атпаймынбы, мен аябай мындай чоң дем күч менен келдим кайра. Чач өзү болобу же чач алынып калат? Чач болот. Акыры башкача андай элестетпегенде.